Дүние жүзүндө элдерди эң ири элдер, ана эң кичинекей элдер деп бөлөбүз да, анын негизги критерий берип турганы саны. 1 миллиондон ашса ал эң ири элдерге кирет, а 1 миллиондон жетпей калса ал аз элдерге кирет да. Биз көп элдерге киребиз. Бирок ушу менен бирге эң ири элдердин ортосунда жашап атабыз да. Бу жерде кытайлар 1,5 миллиард, өзбектер 50 миллион, казактар 20 миллион, бу тажиктер 10 миллион, түркмендер да бизден көп. Жалгыз биз ошо ортодо кичинекей элбиз да. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ар кандай аралашып кетүү, ассимиляциядан жана өзүбүздү жоготуп коюудан өзүбүз үчүн чоң аракет жашашыбыз керек. Баягы Расул Гамзатовдун айтканы бар. Эгер элиң ас болсо, эркиндикти кааласаң, төөлүктү каалам десең, кылычың узун болсун жана курч болсун депчи. Азыркы мезгилде биздин кылычыбыз, бул биздин идеологиябыз, идеябыз, маданиятыбыз, нарселебиз, тилибиз, биздин куралыбыз. Ушул куралыбыз, тилибиз, маданиятыбыз, салт санабыз эмне болуш керек? Курч болуш керек, узун болуш керек, жана элдин жүрөгүнө жете тургандай сиңимдүү болуш керек. Ошондо биз төөлүктүү болобуз. Манас, карагылачы кандай чоң дүйнөлүк деңгээлдеги чоң чыгарма. Анан да бир маселе, биз көп улуттуу элбиз. Көп улуттуу элбиз. 1 миллионго жакын өзбектер отурат капталыбызда, өзүбүздүн республикада. 1,5 миллион ел орус тилинде сүйлөп атат. 60-70 миң уйгурлар, тажиктер, тиги кимдер жашайт, дуңгандар. Анан ошондой өлкөдө тынчтык керек, бейпилдик керек. Ал үчүн жана биздин кыргыз жараны деген сөз бар эмеспи? Ошол кыргыз жараны ар ким тинине, тилине, динине келип чыкканына карабастан эмне болуш керек? Бардыгы тең кыргыз жараны болуш керек. Мекенди сүйүш керек. Кыргызстан биздин мекенибиз деген түшүнүк болуш керек. Кыргызстан биздин туулган жерибиз, мен бул жер үчүн канын жанымды берем деген түшүнүк бардык элде болуш керек. Ошондо гана биз төөлүктүү боло алабыз.